Абазаляканы, Айназигечени көрүп, мен дагы сакайып кетсем экен, ушуларга окшоп кошулуп неме алсам экен деп кыялдан неме. Барганда мисалы анализдер тапшырылып, аракеттер жүрүп баштаганда биздин Кыргызстанда сен эмеге кирип больницаларга көрүнгөндүнгө салыштырмалуу кандай айырмаларды байкадың мисалы? Мен Кыргызстандын немеси анча деле биз Индияныкына окшобойт экен деп ойлодум. Бирок ал жактар башкача экен. Биз кыйналган жокпуз. Алар өздөрү документ турлап, өздөрү неме алып беришти. Biz hiç kaçan kıynalan çok güzel olacak benim. Var son. Сенечи операциядан кийин баягы кыйшайып турган денеңдин түзөлүп турганын биринчи көргөндө кандай болдуң сен өзүңдү мындай кандай сездиң биринчи көргөндө? Менде башкача сезимдер болду. Кандай десем, түшүндүрө албайм. Кубаныч мындай бир башкача. Кубаныч. Эми эжеке мурда кандай эле мисалы? Мурун мына ол далене кабырга басып кеткен, мындай доңкоюп кеткен. Азыр эми мына эки дале чыгып, мына бел түп-түз болду. Алгач биз сезим айдын ушу сколиозген билгенде ушу изденип баштаганбыз, больницаларга алып бардык. Биз мажайымсыз жакшылап калдыбыз, бизден ойноп күлүп жүрө бересиз. Нагырсыз буюңуз да узап кетти. Жакшы болуп калдың Сезим эже. Рахмат. Мен кутанычтамын. Биз менен мурдакы деле ойноп жүрөсүз. Азамат Байматов неме кылтырден ана чып эле жармашып, телефонун алып ошолор менен байланыштым силер менен. Мурдараак укса, мурун эле аракет кылып, мурда эле апармакмын да ушундай акыбалга жеткире койбойчу. Мускалдашат эле мен. Мен бир партада отуруп, ыйлап отуруп элем, анан эжеке келип, "Не болду?" десе, айтпай жөн отуруп берет элем. Урматтуу, кайрымдуу элем. Суранам сиздерден жардам сурайм. Мен деле элдин катарына кошулгум келет, мен деле. Жардам берип коюңуздар, суранам сиздерден. Уялат элем. Досторум, классташтарым мени маскалдашып, ушул бүкүр кыз келди деп. Бул кандай болот экен деп эми көрүп сүйүнүп, кошуналарыман көрүп, тууганыңыздарыңыздан көрүп аябай сүйүнүп атат. Кызыңыздын бели түп-түз болуп калыптыр го, билинбейт го деп атышат. Кудайга шүгүр, Азамат Рахматовка сага өмүрүң узун болсун, ушунча жардам берген рахмат. Рахмат, Азамат сага ишиңе ийгилик, ден соолук, дайыма ушундай элдерге жакшылык кыла бер. Урматтуу элим, ушу Азаматты көрүп атасыздар. Биздин ушу чыйынтыгыбызды качан келип билип, элге качан ушу жарыя кылып көрсөтөт экен деп неме кылып жүрдүм эле. Бүгүнкү күнү келип кызымды көрүп, ушу элге жарыя кылып атат. Кызым ушу Кудайга шүгүр 90% жакшы болуп калды бели. Отуруп, туруп, тептикке басып, нормальный уктап, мурункудай болуп калды. Рахмат сага, ушу жакшы даражага апарып койдуң менин кызымды. Мен өмүр бою сага ыраазымын. Бир тууган деген бул өзү жашоодогу бир жашооңдун бир бөлүгү да өзүчү. Анан бир тууганың да бир жакшы болсо жакшы экен. Анан бир тууганың деле жан дүйнөсүндө бир дүрбөлөң болсо, ден соолугунда бир жабыркап турса, сен деле ичкен ашың аш болбой кыйын экен да. Мисалы бир бооруңду ойлоп эле эметесиң. Анан сен да айтсаң ошол бир тууганыңдын кыйналган күндөр, ошол учур сааттардагы мындай бир түйшөлгөн эмелер, анан изденүүлөр, ушул тууралуу бир эки ооз айтсаң. Мисалы алгач биз
Сезим айдын ошо сколиоз экенин билгенде ошо изденип баштаганбыз. Больницаларга алып бардык. Кандай болгондо жакшы болот. Көп жерге бардык. Биз лечение алып келебиз. Көзгө жакшы көрүнөт да, эми түзөлдү болду дейбиз. Анан кайра эле 1-2 күн өткөндөн кийин кайра эле ошол эле акыбал болот да. Мындай жылыш мындай көрүнөт. Жыйынтыгы жок аракеттер. Жыйынтыгы жок аракет болот да. Мен азыр бизчи, Батма, биз өткөн күндү кайгылуу болуп, кыйынчылык болуп аткан күндү бүгүн кубаныч көз жашы менен эске алып атабыз да. Анткени бул Кудайга чексиз шүгүр, өтө сонун көзүрмөндөрдүн бири. Анткени ошол эмени жеңе билүү, ошого жете билүүнүн эмеси. Анан мен дагы мындай бул жерде туруп мекендештер өзгөчө ыраазычылыкты билдиргим келет. Анткени Батма карындашыбыз ошол мен алгач келген күндөн баштап аябай аракет кылып, мындай бир күчтүү аракеттин. Анан мен деле багы өзүм көп аралашып көрүп жүрөм. Бир тууган десе бир туугандын дагы бир туугандары бар, бирок ошол эле бир тууган жөн гана бир тууган болуп бергендер бар. Бирок ошол эле учурда бир тууганчылыгын көрсөтө билгендер бар. Мен ошол катарда көрөм. Анткени ошол тикеден тике туруп, уйкусунан калып, түндүр күндүр болгон аракеттин күчүн жумшап, бирок бүгүн ошол максатка жетип, бүгүн бир тууганын жакшыртып, жанында көргөн көзүнө кубанып, эненин жүзүнө, үй бүлөгө, бардыгына мындай бир кубаныч алып келишке себеп болуп отурасың өзүң. Анан мен дагы колуман келишинче ушул жерде азыр келип, мына эненин жүзүндөгү жылмаюуну көрүп мен дагы кубанып атам. Ошол Сезим айдын жүзүндөгү жылмаюу. Анткени биздин бул аракет, достор, эртеңки акырет үчүн, бул дүйнө акыреттин бактылуулугун сөзсүз камтый турган аракет. Индияга барып операцияга кирерде, Сезим айды алып кеткенде, Индияга барганда ал жакта кандай кабыл алды силерди? Индия биз барганда эле ошол аэропорттон түшкөнүбүздө эле бизди күтүп алышты. Ал жакта балдар күтүп алып барды, жакшы кабыл алды. Бизди ошо гостиницага алып барып жайланыштырды. Тамак аштарыбызды полный түшүндүрүп, кайсыл жакта кандай, өзүңөрчө ошо Индияга бөтөн элде жүрөбүз. Силердин мындай Кыргызстандагыдай эмес бул жер. Биз айтсаңар да, нетсеңар да биз менен байланышкыла деди. Андан эртеси ошо бардык. Бир күн гостиницага жайландык, эртеси ошо больницага алып барды. Бизди ошо актар балдар менен алып барып ошо больницада биз ошол 4 сколиоз болуп барганбыз. Сколиоздор баарыбыз бир меме госпитальда болдук. Алып кирип бизди миграционныйга жайгаштырды биринчи барганда эле. Анан актар кичине кечигип калып жолдо пробка деп. Берден бир ошол жерде эле балдар анан $100 жыйнагыла деп ошентип $700 жыйнагыла деп калды. Анан биз силерди укпайбыз, биз актар келет, анан кийин не кылабыз, биз эч жака шашылыш эмеспиз десек, мафия, силер мафия болуп калсыңар деп бизди күлүп, анан ал эле ошо актардын колунда эле иштеген, балдар тең эле жүргөн, ошол убакытты кетирбей, анализдерге, мемелерге жаздыра берели деген экен. Ошо кирип полный обследованиядан өттүк, барды жакшы чыкты. Анан Сезим айды ошо врачка кирдик, эртеси результаттар чыккандан биз 2 этап деп барганбыз да бул жактан. Анан врачка кирип нетсек, 1 этап менен операция кылабыз деди. Жакшы, анан биринчи ошо Сезим ай кирди операцияга. Бирок ошол барып келген ортосунда мындай Индияда кээ бир адамдар барып, ошол даже Кыргызстанда эле силер айтып атпайсыңарбы, мындай жыйынтыгы жок аракеттер жүрдү депчи. Бирок ошондой эле аракет чет өлкөлөрдө деле болуп жатат да бүгүнкү күндө. Мисалы, ошончо топтолгон каражат, $30,000, чоң суммалар топтолгону менен, бирок жыйынтыгы жок аракеттер. Жанагынтип сколиоз өзүңөр угуп атасыңар. Мисалы, 3 этапный деп туруп, бүгүн Турцияда, Индияда деле бир канча жолу бара турган жагдайлар болуп калат. Мисалы, мен ойлойм, муну туура эмес ошол клиника тандоосу, туура эмес врач тандап калгандыктан, баягы профессионалдуу болбогондуктан алар ошондой этапка бөлүп коюп туруп, 3 жолу бара турган кылып коюп атат. Ошондойлорду дагы өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар ушул жаатта. Биз ошондой Индияга барганда 1 этап, 2 этап дегенне бөлүнөт экен, эми сколиозчу. Ошондо биз менен баргандар, биз 1 этапта болдук. Биз менен баргандар 2 этап болду.
Максат, Айдана, алар ошол биринчи этап алып, андан кийин ошол 10 күн аралыгында да экинчи этапка кирди. Андан да ошол жерде эле Индияда башка эле клиникада бизге окшогон эле операция болгондор биринчи этабы бүтүп 10 күн жакшы болгондон кийин үйүнө Кыргызстанга кетирип, кайра 3 айдан кийин келесиңер деген неме бөлмөлөрдү да көрдүк. Анан бирок ошол эле бир эле этабы биз барган акча 22 миң долларды 24 миң долларга камтып. Бир эле этабы. Анан ойлонуп көрсө, алар кайра көпкө түшүп калат экенде, кайра 3 айдан кийин баргандан кийин. Биз жакшы болду. Сезимге канча акча кетти ошондо жалпы эсебинде? Операциясыначы? Сезимге операциясы менен бардыгы 17.500 кетти. Анткени бул нерсе мен өзүмө маалым нерсе, достор. Анткени бул жерде ошол операциянын баасы, ошол эле операциянын баасынан дагы эң маанилүүсү жыйынтыгы. Ошол жыйынтыгы жакшы болсун үчүн жүргүзүлгөн бул аракет. Ошон үчүн урматтуу достор, мекендештер, деги эле мындай аракетибиз жыйынтыктуу болсун, Кудай буйрса. Эми жалпы элге жардам берген адамдарга сизден өзгөчө ыраазычылык, рахматтар. Жалпы кыргыз элиме, тууган уруктарга, бир туугандарга жана ошол биздин айылыбызга, деп айылына чоң ыраазычылыкты айтам. Аллахым эки дүйнө бактылуу кылсын. Биз ушул оор күндө биз менен болуп, биздин кайгыбызды тең бөлүшүп, бизге аз да болсо жардам көрсөткөн ушу кыргыз элиме рахмат. Кудай буйрса, урматтуу достор, мекендештер, мына ушундай бөлүшсөк кубаныч бөлүшөйлү, иш кылсак жакшы иш кылайлы, сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйлү. Кудай буйрса, анткени биз дүйнөдө конокпуз. Жакшы иш кылсак кылбасак дагы, жакшы сөз сүйлөсөк дагы өмүрлөр өтүп жатат. Бирок бул өтүп аткан өмүрдү маңыздуу кылыш үчүн, жакшы жашаш үчүн жакшы ишти жасап өтөйлү. Биз Кайрымдуу Бол коомдук фонд, ошол эле сиздердин уулуңуздар, замандаштарыңыздар катары мен Азамат Байматов кызматта колуман келишинче аркамда жакшы иш менен из калтыруу максатында жүргүзүлгөн бул аракетим буйруса өз сапарын улантууда. Кудай буйруса, дайыма ден соолукта болойлу, бирге болойлу достор. Өзүмөн 3 кыз, 1 уулум бар. Бул эң кичинекей кызым. Азыр 10 класска көчтү. Сезим ошол сколиоз оорусу менен ооруп калгандыгын кайсы жашында билдиңиз? 4-класста ооруп баштады. Бул мойну кыйшайып, анан кызыма, чоң кызыма, "Бул эмне мойну кыйшаят?" десем, апай, сколиоз болуп калыптыр" деди. Анан врачтарга областнойго бардым, городскойго бардым. Городскойго барганда темир боёбуз 14 жашында деле жок, мен ого жол бербейм деп, илап кызымды алып кетип калдым. Кайра да башка врачтарга бардым, частныйларга. Олар массаж кылабыз, андай мындай деди. Анан кайра ошо детский областной ошо улардын реабилитационный больницага жазып берди. Анан ошол жерге бардым. Мен о жерге барбайм деп чычаладым. О жерде жалаң минип алыптыр бар экен. Кантип апарам мен кызым таптаза эле деп. Анан апараны ошол жерге счетко коюп, ар 3 айда лечение кылып атышты. 3 айда барабыз, лечение кылып, очур, тоер. Как положено акчаларды төлөйбүз, баягы группага чыгарбадым. 1-2 жылдан кийин группага чыгарың деле жок. Ben деп чыгарбайм, мен кызым деп. Ага да ыйлап чыгарбадым. Өзүбүз эле күчүбүз жетет, акасы иштеп атат деп. Анан ал жака барып турдук, Баткенге, ошо кадам жайларга, Кызылкаяларга, частныйларга, ошко частныйларга бардык. Эч чыгыш болбоду, жакшы болду дейт, жакшы эле болду дейт. Бара көбөйө берди. Аракеттенип эле акчамды ушу чача бердим. Bir айда 20 миң, 30 миңден акча кетет. Şu giyimem giybedim, uşu kızım den soluğunu alıp kalayın deyip, soğuktu debey, üydün betin görbey, ukkan ele жерге bara verdim. Sınıkçılarga yamılap bardым. Жүргөндө эмне дешет башында?
башында олар омурткасы ушундай жылып тайып кеттир деп коюшат. Ана врачтар сколиоз бул жакшы болуп калат деп ошондой деди. Биз жакшы кылабыз. 3 жылда 4 жылда жакшы болуп калат дешти. 3 жыл 4 жылда эмес, 3-4 жылда даже кызым жаткан жеринен тура албай калды. Былтырлары жаткан жеринен тура албай кыйналып, мектепке да өтө кыйналып барып келип атты. Белим ооруп атат, апа, талып атат деп анан жата берет эле. Иш кыла албайт, эми иш амиле кылбайт эми. Анан кылбай десем ушундай алы жок экен да көрсө кызым. Анан арыктап кете берди. Путтары, немелери арыктап эле кызым кышай берди. Отурса доң коюп бели бассаям эле башыям кышайып, путуям эле алдыга карап, бир путу мындай кышайып кете берди. Мынан деле мойнуң түз кыл дейм. Түз дейт, мойну кышаят. Ошентип көп жерлерге апардым, анан жыйынтык болбоду. Анан кошунабыз өтүп кетти эле. Азамат Байматов ушундай сколиоздорду апарат экен деп анан деп, бирок ушул малга чейин мен 5 жыл, 6 жылга чейин эч ушундайларды эми сотканы мен ончо көрбөймүн, мындай байкабапмын да. Ушундай операция кылат анамына десе. Анан эле кошунам ушинтип өтүп кетип кыздары ушундай деген, коёндо деле 3 өтүп эле анан кечке мал Азамат Байматовго байланышып, тез менин кызыма жардам бер ушундай десем, анан ол ушундай рентген немелерин живой тартам жөнөттүң деп Турция менен Индияга жөнөттү. Ал жактан анан 1,5 күндө результаты келди. Ушундай 2 этап операция 90% гарантия деп. Анан эми акча жыйнайлык, акчаларынан бери айтты. Анан элден кантип мен акча сураймын деп ушундай бир уялат экенсиң, тартынып, чоң кызыма мыйлап, мени мыйлап, бул кыздарым мыйлап, жолдошумда эми кантип немаладан өзүбүздө 1 миллиондой акча бар эле, үй салт эле. Анан жолдошум сурап эле, токтот акчаны, жетпеген эми да тууган уруктар, эл журт топтойт да деди. Анан ошондон үйдө 1 ай отурдук, отурсак эч акча жок. Анан кой Азамат Байматов чыгып бергиле, элдерден жардам бересилер, анан кредит аласы, кредит албагыла, эл бар, кыргыз элим бар, жардам берет деп бизди жакшы жолго үгүттөдү. Анан ошондон сиңдим экөөбүз кызым отпускка чыгып, анан үчөөлөп элден жардам сурадык. Элге рахмат ушунча. Кызыма көп жардам берди. Сабапчылыкка көп иш кылдык. Иш кылган адамдар көп экен. Лөллөр деле, орустар деле, индустар деле жардам берип атышты. Базарда коробкага таштап, кызыңыз жакшы болуп калсын деп. Кээ бирлери ыйлап кетишет, олар ыйлаганда мен да ыйлайм базарда. Биз ам ушинтип жакшы болуп калды, балдарыбыз ыйлабаң дешип, 30 миң, 20 миң операциядан ашты деп акчап келишти. Анан ошо элим дагы, теологдор, тууган уруктарым, элим мечитке 50 миң акча жыйналды эле, ону берди. Жаштар уюму акча жыйнап беришти, кошуналарым акча топтоп берди, компанияларыбыз, туугандарыбыз. Ошентип анан биз ошо малда биздин эме 83-кө жетпейт эле доллары. Кийин 87, 50 болуп кетти. Акчага биз аркага кетип калдык, 200 миң ашык. Анан Азамат Байматов жөнөй бергиле, эл топтойт деп неме кылсам ончо неме албай, акыранан кийин кой жөнөтө берейин, ушу Азамат бирдемени билип айтып атат. Анан жөнөттүм, жөнөткөндөн кийин эл жардам берип турду. Рахмат Азамат Байматовго дагы чын жүрөктөн мен рахмат айтам, өмүрү узун болсун. Биз окшогон канча инсандарга жардам берип, биз Азамат Байматовду билбесем мен үйдө отура берет элем. Кызым может быйыл баспай калышы мүмкүн эле, былтыр жаткан жеринен тура албай калган эле. Оокаттан ончо ичпейт эле. Анан эми Кудайга шүгүр, ушу Азамат Байматовдун немеси менен жакшы болуп келди. Рахмат, ушунун ата-энесине да рахмат, Алла разы болсун. Ушу баланы тарбиялап, ушундай даражага жеткирип, элге ушундай мээримдүү, ушундай жардам бергендине Алла разы болсун. Ыйманга бай болсун, жашоосуна жардам берсин. Элим силерге дагы рахмат. Жашооңуздарга жардам берип, Алла разы болсун. Эч кимдин баласы оорубасын. Минкалла шүгүр жардам бергениңиздерге, россиялыктарга дагы, туугандарыма, эжесиңдер, балдарым, үккаларым, баары кыздарым жардам бердиңер. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Ушундай биз окшогон немелерди таштабай жардам бериңиздер. Биз окшогон канча элдер билбей отурушат. Жакында эле менин үйүмө келип бирөө сурап,
Мен ушу колонкамам жок, кандай кылам деп сурап кетти. Ушу жүрөгүнөн операция болот экен бир аксакал эле киши келип, Азамат Байматовдун телефонун алып кетти, кызың жакшы болуп калыптыр деп сурагандар көп. Айтып деп турабыз. Анан баары көргөндөр эле кызың бели төп-түз болуп калыптыр деп, элибиз көргөндөр баардыгы сүйүнүп атышат. Төп-түз болуп калды азыр кызым. Кудайга шүгүр, уктайт, нормальный. Мурунум жүнүң кысылып, өтө көп кыйналды эми кызым. Рахмат. Күндө жакшы, Кудайга шүгүр. Сиз айтсаңыз, ошол Индияга барганда операцияга мына кирет дегенде, операцияга баягы баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруп деп айтат кыргыздарчы. Анан сиз операцияга киргенден чыкканга чейинки убакыт өтпөйт экен го өзү. Ооба, убакыт өтпөйт. Сааттарды айтсаңыз, кандай болду сизде? Кызым Индияга кетип атканда узаттык. Кызым акасын биринчи мойнун кучактап ыйлай берди, атасын ону көрүп, мен ыйлап, туугандарыбыз ыйлап, ошентип узаттык. Анан барып түштүк деп неме кылды. Андан кийин батма бизде менин апам ойлонуп катуу неме болбосун деп, ошо 3-чү күнү операция болгон экен, 4-чү күнү болот деп койду. Анан менин апам келип калды эле, 70-тен ашкан. Анан баягы сиңдим бар эле, квартирант кызы, бир сиңдим бар эле. Анан түштөн кийин анан Сезим айы эртең операцияга кирет, токос салып коеюн, мен эртең дагы акча неме кылып жардам сурап элден чыгып кетем. Бүгүн дем алдым башыңырдан. Анан камырды жууруп, камыр ачы элек деле анан Батма ыйлап калды. Саат 4-төрдө апа, ай эмне болду, тынчылыкпы десем, Сезим ай операциядан чыкты да, анан раса баардыгыбыз ыйладык, сүйүнүп. Бечара кызым операциядан чыгыптыр да ыйлап атам. Үйдө апамдарам ыйлап, сиңдилерим ыйлап сүйүнүшүп. Азаматка рахмат, ушундай кызым операциядан чыгарып коюптур деп раса ыйлап сүйүндүм. Кошуналарым айтып, туугандарым айтып барды, анан сүрөтүн жөнөттү, врачтын немесин тартып, кызымды бардыгы көрүшүп, бардыгы досторубуз, туугандарыбыз баары звонок кылды. Соткадан көргөндөр, эже кызыңыз операциядан чыгыптыр, куттуктайбыз деп, ушундай бир мага бир кандайдыр бир 40 жаштай жашардым, кызымдын ден соолугун алып калдым да. Кудайга миң калла шүгүр, кызымдын ден соолугун алып калдым. Кудай кылсын, жараткан Аллахым. Азыр базарда коробка неме алып жүргөндөр эле көрүп, мындай кылып коробка көтөргүлө, мынтип турбагыла, колонка жаздыргыла, элдер түшүнбөйт. Мындай биз колонка көтөрүп неме кылып жүргөнүбүздө нарак барып келгенден кийин акча беришет эле да, кээ бирлери аңдабай кетет эле. Анан кээ бирлери жаман көрүштү. Силер жалган айтып атасыңар, анан соткадан көрүп, Азамат Байматов мына бизди неме алып сүйлөп, ушундай кызым алып кетти, анан ишенип милициялар тутуп алып, милицияларга дагы айтып, сүрөттөрдү, соткаларды Азамат Байматовдун немесин сүйлөтүп, көргөзүп, Индияда жүрөт деп тартып, ушинтип неме кылдык. Бизди да милицияларда пут тосту, элдер дагы пут тоскондор көп экен, ушундайларга. Силер мындай жалган айтылып жүрөсүңөр, бирок биздин атыбызды сатып акча коробка көтөрүп жүргөндөр ham көп экен, бирок ошолорду да контролдук алгыла. 4 ай, 5 ай элдердин атын сатып 1 сом бербеген фонд ачып алган кыргыздар көп экен. Анан элдер да ишенбей, бизге да ошо пут тоскондорду ошо мен кийин билип калдым да, булар ушундай кылат турбай деп. Эми ушул жагында бир карап койгула. Алар өздөрүнүн чөнтөгүнө иштегендер көп экен да. Сезим айдын сүрөттөрүн плакат кылып көтөрүп жүргөндөр болду. Ушул тууралуу айтсаңыз. Бизи Турсия неме ушу бир жерге мен жардам сурап барсам, Турцияга эле барбайсызбы, ал жакта жакшы деп неме кылды. Жардам бере деп суранып барсам, анан жок, мен эми бир адам менен эле сүйлөшүп атам, Азамат Байматов апара турган болду. Анан onu таштап атаңыз силер деп неме кылсам болбойт, кап болот. Эми адамча мамиле кылганда жакшы көрөбүз. Биз мындай орус характерче жашайбыз. Ээрчип кете бербейбиз, ал адамда кап болот, алга да биз ошондорду канча адамдарды жакшы кылып кетиптир, ошолорду угуп анан ошо Азамат Байматовду неме кылып кетип атабыз деп ошондой дедим. Анан чыгышпай эле калды. Анан соткада номериңизди бериң, акча салабыз, 50 000, 100 000 салабыз дегендер болду. Анан
кызым ушундай мошенниктерди алып кеткен, кишинин акчасын алдырды. Кийин анан мага чала баштады эле, силер мошенниксиңер, акча бербейм. Бул кызымдын акчасына тиштик кылбагыла, Алладан корккула. Андан көрө жөнүнө жардам бербейсиңер, мен номерин бере албайм деп 3-4 жолу раса уруштум, бирок корктум, ушунчалык корктум. Акчаларды да башка жактарга бекиттим, акча алдырып койгондон кийин. Үйгө да акча коюштан корктум, үйгө да мага кароолдор турду. Ушундай акчадан ушундай корктум, эми бирөөлөрдөн бир аманатын жоготуп алып албайынчы деп. Неме кылбайынчы, зорго топтоп аткан акчамды жоготуп албайын деп, ушинтип эсен аман апарып келди ушу. Эми эжеке мурда кандай эле мисалы? Мурун мына ол дал эле кабырга басып кеткен, мындай доңкоюп кеткен. Азыр эми мына эки дали чыгып, мына бел түп-түз болду. Мына дали лопатка чыгып алды. Мурун лопатканы кабырга басып кеткен, лопатка мынакка кыйшайып калган. Кызым мындай кыйшак болуп калган, мойну дагы мындай болуп буралып калган, бел буралган. Азыр мына бел дагы түп-түз болуп кетти. Дали чыгып, мына ушундай түп-түз басат кызым азыр. Эңкейгенде да түп-түз, турганда, басканда дагы түп-түз болуп. Ушул мына келатат, мына далиям чыгып кетат. Экөөнүн мындай неме кылганда экөөнүн учу бирдей болуп калат. Мурун мынакка кетип калган эле. Мына алдыга кетип, мына лопатка берип кетип, кабырга мындай дөңгөлөп чыгып кеткен. Азыр эми Кудайга шүгүр түп-түз болуп мындай билинбей калды. Азыр эмес түзөлүүсү аябай жакшы менен бериптир, Кудай буйрса. Түзөлүүсү аябай жакшы болуп калды. Сурагандар баары көргөндөр, бир түп-түз болуп калыптыр деп неме кылып атышат. Мурун көргөндө коркушат эле, страшный болуп кетти бели дешип. Мурда бирок дөмпөйүбүз аябай эмес. Аябай ана кийим кийгенде кийимим бир жака мындай шөтпөйүп, кийимим жарашпай, доңуп коюп, вообще страшный болуп эле. Анан мен көрүп жүрөгүм сыгылып берет эле, бул кандай болот экен деп. Эми көрүп эле, бул кандай болот экен деп. Эми көрүп сүйүнүп, кошуналарыман көрүп, тууган уруктарыбыздан көрүп аябай сүйүнүп атат. Кызыңыздын бели түп-түз болуп калыптыр го, билинбейт го деп атышат. Кудайга шүгүр, Азамат Рахматовкам сага өмүрүң узун болсун, ушунча жардам берген рахмат. Ушул биз ошондорго жардам берер, эли журтум мына кызымдын бели түзөлүп, мен ушундай кубанычтуу, сүйүнүп, артта калды, кыйналган күндөрүмдүн баардыгы артта калды. Кудай буйрса. Анткени врачтардын дагы айтымында ошол жерде билдирип атат, эгерде жүрүн ордунда нормалдуу жанагындай сколиоз эмесинде болсо, мисалы кыз эне төрөө мүмкүнчүлүгү дагы болбой калат экен да. Азыр бул жердеги эң чоң дагы сүйүнүчтүү нерсе. Эң чоң сүйүнүч болду 2 айдан кийин. Эми айтпай эле женский жактан өтө чоң сүйүнүч болду бизге. Ал жакта башы токтогон да. Анан ошо 2 айдан неме болду. Ошол жагда мени сүйүндүрдү. Бул эми келечекте эне болот деген үмүт менен раса сүйүндүм да мен. Анткени мен бул тууралуучу мен ар бир неме кылганда сөзсүз сурайбыз да. Мен сурайм, кантип болот, кандай болот. Мисалы эркек балдар мисалы балалуу болуу мүмкүнчүлүгүндө жанагындай мисалы маселе жаралат экен. Бул эми баягы биз адамзат табиятыбыздагы нерсе да. Анан ошол эметкенде мисалы эгерде сколиоз убагында операция болбой туруп жанагындай эмеден өтө турган болсо, ал ошо төрөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калат экен да. Ошол учур саатында болгондук бул ошол нерсеге жетишкендик, бул эми жашоодогу эң негизгиси нерсе да. Ошолордун дагы бул жерде мен айткым келет сиздерге. Мына азыр Кудай буйрса дененин түзөлүүсү бир сүйүнүч, эртеңки күнү анын уулду, бала чака болушу андан дагы чоң сүйүнүч. Андан да чоң сүйүнүч болду. Бизге 2 сүйүнүч болду да. Кудайга шүгүр. Кызым эне болуп чоңойгондо ушундай батыр эне болот экенде өзүмчө сүйүндүм, ошол жагында көрүп, неме кылып. Ошол жагда мен өтө мындай зейинтет эле да зейин кейтет эле. Буйрса Кудай сайы. Мына эми Кудайга шүгүр жакшы. Чексиз шүгүр болсун. Жакшы туруңуз энеке. Жакшы туруңуз. Кудай амандык берип. Мына эми бул операцияга чейинки аралыктардачы, мына ушул эле достор менен ойногондо жанагындай өзүңдөгү болуп аткан оору менен ыңгайсыздыктар көп болгон да. Мисалы ошондо кандай эмелер болчу эле сенде? Операцияга чейинки абалдар. Операцияга чейинки абалда мен көп чарчап калат болчумун басканда. Анан биз мындай бир жерге отурганда ушу досторум мээриң аркаң эмне болду же не болду деп ошону сурашат эле. Мен эчтеке болгон жок. Ушундай болуп калды деп айтат элем да. Түшүндүрүштү. Айта албайт элем.
түшүндүрүп. Анан кийин ушун баардыгы ушинтип сурап жүрдү. Эмне болду ушу жериң? Жыгылдыңбы же башка нерсе болдуңбу деп жүрүштү. Бирок мен түшүндүрүштү айта албай кыйналдым да. Ошол учурлардагы ыңгайсыздыктар ал эми бүгүнкү учурда, мисалы азыр операциядан кийин азыр, Кудайга шүгүр, операция болуп келип, жакшы да. Эми ошого аралыкта, мисалы операцияга кетер алдында сен жанагы мисалы сколиоздон жакшырган адамдарды бир видеолорун көрүп, бир кандайдыр эмелер жасалып көрдүң беле? Операцияга чейинки аралыкта. Ооба, Абазаляканы же Айназиге жени көрүп, мен дагы сакайып кетсем экен, ушуларга окшоп кошулуп неме болсом экен деп кыялдандым. Ошол видеолорду көрүп, мына азыр сенин экөөбүздүн дагы сүйлөшүп атканыбызды мен ойлойм, Кудай буюрса бизден кийинки деги эле эч ким оорубасын, бир ооруп аткан адамдар жол издеп таппай аткандарга баягы сени көрүп алып азыр канча адамдар жардам берип, канча сенин досторуң, канча туугандар, эл журт көрүп, мен ойлойм жакшы бир эмеде сезимде болушат депчи. Анан азыр ошону айтсаң, сезим операцияга кетер алдында, мисалы кетип атканда кандай сенде бир чувство болуп, мындай сезим болду? Кетип атканда, Кыргызстандан кетип атканда. Кыргызстандан кетип атканда мен мындай башкача сезим болду менде. Мен кандай десем, мисалы апамдын жанында эч убакта чыккан эмесмин, кучагында. Узак убакыт биринчи жолу чыктың апанын жанынан. Ооба. Индияга барганда, эми телевизордон көрүп жүргөн Индияны барганда көргөндө кандай болду сенде? Менде аябай мындай толкундолор болду. Анан адамдар менен учурашканда дагы өзүм башкача сезип. Тиерге барганда, мисалы, анализдер тапшырылып, аракеттер жүрүп баштаганда, биздин Кыргызстанда сен эмеге кирип, больницаларга көрүнгөндүнгө салыштырмалуу кандай айырмаларды байкадың, мисалы? Мен Кыргызстандын немеси анча деле биз Индияныкына окшобойт экен деп ойлодум. Бирок ал жактар башкача экен. Биз кыйналган жокпуз. Алар өздөрү документ турлап, өздөрү неме алып беришти. Биз эч качан кыйналган жокпуз ал жактан. Бар сон. Операцияга кирерде, биринчи операцияга кирерде сени каталкага эмеге жаткызып туруп, киргизерде эмне ойго келди биринчи эле? Мен анда уктап аткан болчумун, иштеген сезген жокмун. Уйку менен эле кирип кеттиң, э? Уйку менен эле кирип кеттим. Көзүңдү ачсаң, биринчи эле көзүңдү ачып, өзүңө келгенде эмнени ойлодуң? Мен көзүмү ачкандан кийин иштеген ойлогон жокмун. Ошо уйку менен келип атты да. Ошонан Батма эжем келип, эмне сезим айтып тур деп ошо баары анимацияда жатканда. Жакшы элесиңби ошентип айтты. Сеничи, операциядан кийин баягы кыйшайып турган денеңдин түзөлүп турганын биринчи көргөндө кандай болдуң сен өзүңдү, мындай кандай сездиң биринчи көргөндө? Менде башкача сезимдер болду. Кандай десем, айтып түшүндүрө албайм. Кубаныч, мындай бир башкача. Кубаныч. Сезим айчы операция бар элегинде биз менен жакшы эле ойнотчу. Анан кийин операциядан келгенден жакшы болуп эле бою узарып, бели жакшы болуп калып, мен өлө кубанычтымын сакайып калганына. Ошо. Мисалы, мурункуга караганда айрым аябай эле билинди, силерге, мисалы, силер анткени досторсуңар да, мындай аябай эле билиндиби, кандай болуп билинди? Мындай болуп жүрдү. Азыр келгенден эле түзүрөөк болуп эле, анан бою узарып, жакшы болуп калды го. Сен кубанычтасың? Мен кубанычтамын. Молодец. Сен атың ким? Таңсулуу. Таңсулуу? Сонун атың болду. Баз эле, сенен эле баз эле. Сиз мажайым, сиз жакшы болуп калдыңыз. Биз менен ойноп, күлүп жүрө бересиз. Мына карасаңыз, боюңуз да узап кетти. Жакшы болуп калдым, Сезим эже. Рахмат. Мен кубанычтамын. Эми биз менен мудакы деле ойноп жүрөсүз.
Рахмат, Азамат, саңа ишиңе ийгилик, ден соолук, дайыма ушундай элдерге жакшылык кыла бер. Урматтуу элим, ушу Азаматты көрүп атасыздар. Биздин ушу жыйынтыгыбызды качан келип билип элге качан ушу жарыя кылып көрсөтөт экен деп неме кылып жүрдүм эле. Бүгүnkү күнү келип кызымды көрүп ушу элге жарыя кылып атат. Кызым ушу Кудайга шүгүр 90% жакшы болуп калды. Бели отуруп, туруп, тептикке басып, нормальный уктап, мурункудай болуп калды. Рахмат сага, ушу жакшы даражага апарып койдуң менин кызымды. Мен өмүр бою сага ыраазымын. Өмүрүң узун болсун балам. Ушундай уккан элдер ушу Азамат Байматовго кайрылып, бизди көрүп атасыздар. Ушундай кызымдын жакшы болуп калганын, кыздар менен ойноп, жакшы ийгиликтерге жетишкенибизге ыраазымын. Аллага ыраазымын, элге ыраазымын, Азамат Байматовго ыраазымын жардам бергенине. Ушундай турганыбызда жардам бергениңизде. Дайыма ушундай жардамыңды колуңан келгенде мен Азамат Байматовго аябагын элге жардам бере бер. Биз окшогон ушу сколиоздор толтура. Мен больницада канча балдарды көрөм. Ошолор да ушу Азамат Байматовго кайрылыңыздар. Кызымды операция жасаган врач өтө күчтүү врач экен. Жакшы операциядан чыгарды. 2 тап деп, 1 эле тап операциядан чыгарды. Жакшы ийгиликтерге жетиштик. Мен рахмат келгениңе. Амин. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Жараткан Аллах Таала ар бир инсандын жан дүйнөсүнө тынчтык берген болсун, ыйман берген болсун. Анан ошолдоки Сезим ай карындашыбызга кимде ким кол сунган болсо, Аллах силерден ыраазы болсун достор, мекендештер. Сунган колуңуздарга береке берсин. Ар бирибиз кимибиз канчалык аракет кылган болсок, кылган аракетибизге жараша, кылган садака, берген садакабызга жараша өзүбүзгө таандык соопторго ээ болушту жараткан насип кылсын. Ушул бул бир келген ааламда баарыбыз конокпуз, бирок конок дүйнөдө биз сыйлашып, баркташып, мына ушундай бир мусулман бир туугандын оорчулук болуп турган оорчулугун жеңилдеткенге аракет кылган жолду тандаганбыз. Бирок биз тандаган жол Кудай буйрса биз эңсеген, биз күткөн бактылуулуктарга жетелей турган жол. Ошондуктан урматтуу достор, мекендештер, биз жакшылык кылуудан чарчабайлы. Мына ушундай алакан жайып отурган апалар аман болсун кашыбызда, төрүбүздүн көркү болуп, аталар аман болсун. Ошолордун амандыгын жөн эле Кудайдан сурабастан, мына ушундай алакан жайып, бата тилек кылган эненин жүрөгүнөн чыккан батасын алып, эненин элдин батасын алсак, биз ошол күнгө жетерибизге эч бир күмөнсүзбүз. Ошон үчүн Кудай буйрса ошол тилек үмүттөр орундалсын. Сиздин дагы Кудай буйрса жан дүйнөңүзгө тынчтык орноп, сиздин жүзүңүздөгү жылмайын көрүп мен бүгүн кубанып атам. Кудай ушинтип эле дайыма сүйүнүп жашаңыздар. Ар бир эне кубанып, сүйүнүп жашаганга татыктуусуздар. Кудай буйрса ушу Сезим ай мындан кийинки жашоосунда жакшы даңгыр жол болуп, турмуш сапары байсалдуу болуп, Сезим Кудай буйрса бактылуу кыздардын катарында болуп, карындашым Кудай буйрса бактылуу кыздардын катарында болуп, анан бактылуу энелердин катарында болуп, көп бала чакалуу болгон бактылуу эне бол карындашым. Эки дүйнө бактылуулугун берсин.